Bir жолу bir сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзүнүн кичинекей баласын көтөрүп келип туруп айтты: "О Аллахтын элчиси, мен бул балама белек бердим" деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен башка балдарыңа да ушул сыяктуу белек бердиңби?" деди. Жанагы сахаба: "Жок, мен ала башкаларына берген жокмун, ушуга гана бердим" деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Анда мени bir zulum, bir günөө ишке мени күбө кылбагын" деди. Эгер кыла турган болсоң, бардыгына бирдей кылгының, бардыгына адилеттүү мамиле жаса деп айтты. Ошондо жанагы сахаба барды дагы бардык балдарына бирдей белегин бөлүп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан ушул хадисте көптөгөн жашоодо өзгөчө бала тарбиялоодо эрежелер жатат. Демек, эгер балдарыбызга белек бере турган болсок, анда бардыгына бирдей беришибиз керек экен. Эгерде бирөөсүнө берип, экинчисине бербей турган болсок, зыян эмне болот? Балдардын ата-энесине болгон сүйүү мухаббат азайып, көңүлдөрү калып баштайт. Чоңойгон сайын өзүнүн жашоосунда келген маселелерди, сырларын атасына дагы, апасына дагы айткысы келбейт, балким көчөдөгү бир адамга айтат. Эмне себептен? Себеби ата-энеси балдарына жаштыгында белек берип аткана барына бирдей берген эмес эле. Бирөөсүнө берип, экинчисине бербей койгон эле. Мына ошонун натыйжасында балдардын атага болгон, апасына болгон көңүлү таптакыр калып, кийин натыйжада кудум эле бул үйдүн мүчөсү болбогондой эле жашоосун өткөрүп кетет. Ошондон урматтуу туган, эгерде балдарыңызга белек бергиңиз келсе, баарына бирдей бериңиз. Бирөөсүнө берип, экинчисине бербей койбоңуз. Туура, кээ бир учурларда мисалы тарбиясына карап туруп, бул балама берип, ана бул баламды кичине тарбиясын карап коёюн, буга кичине эскертип болсун десеңиз, анда шарият ага уруксат берет. Бирок дайыма эле ошентип бир балаңызга берип, экинчисине бербей калтыра бере турган болсоңуз, анда келечекте эң биринчи зыян балаңызга эмес, балким өзүңүзгө тийип калышы мүмкүн. Балаңыз сизге кызмат кылуудан таптакыр ажырап, сизге маани да бербей, кийин өз алдынча болуп кеткенде сиз менен сүйлөшпөй, маектешпей да коюшу мүмкүн. Не себептен? Жогорудагы айтылган себептен улам. Ошондон урматтуу тугандар, балдарыбызга мамиле кылууда шариятыбыз кандай көргөзгөн? Пайгамбарыбыз кандай өрнөктөрдү бизге таштап кеткен? Ошолорго амал кылган болсок, келечектеги балдарыбыз бизге эң жакшы, көзүбүздүн карайгы боло турган, биз көргөндө сүйүнө турган балдардан болуп өсүп чоңоет.